Dostlar, amansыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы дагы бир жолу? Ливерпулга да келип алдык, достор. Музыканттардын шаары биринчисинен. Дагы футболисттердин шаары, биз дүйнөгө таанылган Ливерпул командасынын шаары. Жана ошондой эле Англиядагы эң чоң порт шаар. Мындайча айтканда айта берсек, деги эле түгөнбөйт бул шаар жөнүндө. Beatles группасы, рок группасы ушул шаарда төрөлөшүп, ушул шаардан дүйнөгө кеткен десек болот. Музыканттар, музыка сүйүүчүлөр мен түшүнөт деген ойдомун Beatles группасыны. Азыр мындай сыртынан кандай десем, бозгуч болуп, мына мутный көрүнүп атат. Азыр ичинен кирип көрөбүз музыканттардын шаары кандай болгон. Типичный эле английский эле аба ырайы болуп атат. Жаган кеттик анда. Бирге болуп туруңуздар. 500 000 калкынын саны бар экен. Бул Англиянын эсебинде орточо шаар болуп эсептелет. Кодасынан айта кете турган болсок, океан бул жагы, деңиз болуп, океан башталып кетет уже. Бир тур эле жаан жаап салып, кайра эле күн ачылып, ушундай погода. Бирок анча деле суук эмес Лондондогудай. Кеттик анда. Так, туугандар, мына мояктан азыр Ливерпулдун сырт жагында жүрөбүз. Моягы эски шаары, бuyagı жаңы шаар уже башталып кетет. Мында бир факт айта кете турган болсок, Экинчи дүйнөлүк согушта эң жабыркаган шаарлардын бири Ливерпул негизи, Лондондон кийинки эле. Ошондо мояктары уже реставрация болуп, бир аз оңдолуп түзөлүптүр. Анан биягына уже жаңы шаарды куруп башташкан. Ошондуктан бул Ливерпул негизи жаңы түшкөн, туракчылары көп. Азыр чоң многоэтажкаларын да көргөзөбүз. Биз менен бирге болуп туруңуздар анда. Достор, мына көрсөңүздөр болот, азыр шаардын так ортосунда турабыз. Шаар жөнүндө дагы 1-2 кеп. 80% шаардын тургундары англичандар өздөрү. Жана эң жаш шаар болуп эсептелет. 60% жаштар түзөт шаарды. Анан калган 10%, 10-15% башка жактан келген, көчүп келген башка улуттагы адамдар түзөт. Азыр буякты көрсөңүздөр, радио станция. Азыр бул жердин үстүнөн бүт шаар көрүнөт дейт. Погодасынан албетте накта английский погода экен. Бир тур эле жаан жаап салат, бир тур эле кайра ачылып кетет. Кыскасы, үстүлөрүбүздү көрдүңүздөр, бүт суу. Кеттик анда. Анан транспорт. Буякта азыр эме бар. Бас стейшн. Транспорт ошол мурдагы башка шаарлардай эле күнүмгө бир күндүк билет алып койсоңуздар 4,5 фунт стерлинг. Анан бир тарабын алсаңыздар 2 фунт стерлинг. Азыр анда шаардын үстүнөн көрөбүз. Анан Beatles группасы боюнча бул жерде 16 январь күнү Beatles группасынын күнү болуп эсептелет. Календарда кызыл белги менен белгиленип турат. Шамал да аябай катуу болуп атат буякта. Азыр музыканттардын да өздөрүнүн кварталы бар экен. Ал жакты да көрөбүз. Жаңы жылга аз калганына байланыштуу жаңы жылдык атмосферада буякта түзүлгөн. Аны да көрөбүз. Кеттик анда. Так, азыр достор, монун үстүнө чыгабыз. Шаар үстүнөн бүт көрүнөт. Кеттик анда, мисалы буяка кирүү канча турат, полностью көрөбүз азыр. Ушундай лифт менен чыгып барабыз азыр. Кеттик анда. You just visiting Liverpool? Sorry? Are you visiting? Yeah. Where from? Kyrgyzstan, you know? Central Asia. I've heard of it, yeah. It's the first time, you know. Oh, okay. So this will take about 30 seconds. Yeah. And we will go 400 feet up into the air. Yeah. To what used to be a restaurant. Really? And it used to turn round back in the 70s. Yeah. Doesn't do that anymore, but now there's a radio station inside. So as you walk around, if you look behind you, you'll see the radio station. Oh, yeah. Take as long as you like, and then when you want to come back down, wait outside the main doors, Yeah. and somebody will bring you back down. Okay. Yeah. Yeah. Kettik. This way, please.
О. Азыр жаңы эле төлөп чыктык. 7,5 паунд стерлингтен экен бир кишиге. Бул жер жөнүндө айтып кетип турган болсок, 138 метрде турабыз азыр. 138. Эң бийик здание десек болот, радио станция. Адашпасам, City радио станциясы деп аталат экен. Бу жактан шаардын бүт баары көрүнөт. Көрсөңүздөр болот. Азыр мында өзү тоголок формада түшкөн бул здание. Азыр бир катар кыдырып чыгабыз анда. Кеттик ана үстүнөн шаар тегеренте бүт көрүнөт десек жаңылбайбыз. Бу жактан деңиз башталып кетет. Бу жакта церковь турат. Көрсөңүздөр. Эң бийик здание ушул Ливерпулдагы. Бу жакта көрсөңүздөр болот. Ушул Ливерпуль шаарынан чыккан эң белгилүү адамдар, белгилүү жерлер бар экен бу жакта. Шаарды көрсөңүздөр да бул эки берекке бөлүнөт. Баягы левый берег, правый берег десек деле туура болсо керек. О эменин речканын ар жагы уже башка берег. Ушу бир эле шаарга карайт өзү. Бирок эки жээктен турат. Мына бул жактан чыкканда белгилүү адамдар, белгилүү жайлары. Ну кыскасы келип көрүп кетсеңиздер сонун эле жер экен. Шаарды үстүнөн көрсөңүздөр аябай сонун. Эне көрсөңүздөр порт. Бул негизи жана башта айткандай эле Ливерпулду негизи порт шаар деп эсептейт да. Англичандардын эң семиктанган шаарларынын бири ушул порт. Эне бүт кемелер токтогон жайлар бүт порттор турат. Көп кабаттуу зданиялар көп экен байкасак. Азыр аларды да ичинен барып көргөзүп беребиз. Кандай жашашып атат ичинде. Бу жакта зданиялар бүт эле жаңы түшкөн. Ар жагы уже эски шаар болуп кетет. Анан бу жакта көрсөңүздөр колесо обозрения деп коет го. Андан бийик жерге чыктык да дайын. Ошого деле чыксак болобу, бирок ал кымбат экен вообще да. 20 фунт стерлингте да аякты. Андан бийигирээк жерден чыгып, ушул жерден көрсөңүздөр, андан көрө жакшыраак. Кеттик аны. Мына. Достор. Бул жагында болсо уже радио берип иштешип атат, бияқта элдер уже. Жана City радио дегендин студиясы ушул жерде экен. Мына күтүп атканыбызда эле жаан токтоду. Азыр бир кызыктуу жерге барабыз. Мындайча айтканда Вишенка в торте деп коет го орусча айтканда. Ливерпулдун эң туристтер көп барган жерине. Жаан токтоп, азыр сразу элдер чыкты бүт. Борбордук көчөлөрдүн бирине кетип атабыз достор. Бияка машина киргизбейт. Жанакы Beatles'тын азыр музейине баратабыз. Атайын туристтерге ыңгайлуураак болуш үчүн жолдорго машина киргизбейт бияка. Тондаранан турак жай тууралуу бир эки айта кетейин. Ливерпулда башка шаарлардан салыштырмалуу турак жай арзан. Азыр, например, бир эки комнатный деп айтылат бияқта. Бир үйдү алсаңыздар 120 миң, 130 миң фунт стерлингке алат экенсиздер бул жактан. Ошондой эле квартирага жалдап алсаңыздар деле арзан түшөт. Бүт жерде музыка достор. Ар бир угулда музыка ойноп турат.
Бүт көчөсүндө музыка, бүт. Биз Beatles'тын музейине келип калдык, достор. Аура сезилип атат уже эле. Достор, мына Beatles'тын районунда турасында жатканда ушул жерден выступать этип башташкан. Бу жакта Cover and Club деген азыр бул сет болуп кетиптир. Биринчи ырдап чыккан жерлеринде да барабыз. Азыр бу жакта бир көчө полностью клуб. Beatles жөнүндө айта кетсек, бул великолепный четверка деп уккандарыңыздар болушуңуздар керек. Бизге совет убактысына туура келип калган. Ал убакта совет убактысында бир аз жаман көрсөтүп маалымат берген дейт Beatles жөнүндө. Булар мындай айтканда рок индустриясыны дүйнөгө таныткан инсандар. Yesterday дегендей дүйнөгө эң таанымал ырларын билсеңиздер керек. Азыр Ливерпулдун эң туристтер көп келген жери ушул жер. Именно Beatles'тын туулуп өскөн, ырдап баштаган жерлерин көрүш үчүн келишет атайын ушул жерге. Мына аураны көрсөңүздөр, бүт эле ушундай. Кеттик анда, мына папкада кирип чыгалычы, нелер бар экен. Мына достор, ушул инсандар рокту дүйнөгө таныткан инсандар ушулар. Азыр галереясы бар экен, бу жакта эстеликтер менен. Гитара сүйүүчүлөрү баалайт го деген ойдомун. Мына. Кечинде бул жакка эл батпай калат дейт, бирок азыр биз эртерээк келдик атайын. Эл азыраак убакта тартып кетели деп. Азыр булар биринчи выступать этип баштаган клубтардын бири Cover'дын биринчи клубуна барабыз. Азыр кеттик. Азыр бул сет болуп кетти просто. Биринчи клубуна атайын сактап калышкан. Кеттик анда көрөбүз. Cover and Club моякта биринчи жолу ырдап башташкан. Азыр аябай эл көп экен. Ошондуктан кете берели. Бул подвал. Ушул жерде биринчи ырдап башташкан дейт. Ушул клубтарда именно. Азыр мояктан деле мына бүт ушул культ личностька арналганда бүт барычы. Көрсөңүздөр болот. Моякта деле. Cover and Club, Cover and Pub ягында турат мына. Анан эң кызыктырган жерине барабыз азыр мына. Бурчта эле турат, буякта эле галереясы, достор. Галереяга келдик. Жанагы жерден эле бурчунда эле ушул полностью здание могу галерея общий Beatles'ка арналган. Эстеликтеринен бери турат. Кыскасы ушундай дүйнөнү баганткан эле музыканттар болуп тур. Андыктан азыр эми шаарындагы суетаны көрөбүз, мындайча айтканда, шаары кандай жашайт кечинде. Андан дальше портко барабыз. Бирге болуп туруңуздар биз менен. Так, Ливерпуль футбольный клубуна келсек, бир аз бuyakta оңдоо иштери жүрүп атыптыр, достор. Ошондуктан тарта албадык. Сиздерден кечирим сурайбыз. Азыр достор, азыр борбордук соода түйүнү десек болот, торговый центр. Анан жаңы жыл жасалгалары бул жерде дагы. Анан бул жерде мындай элдеринен байкасак дагы болот. Англичандар өздөрү, көпчүлүк өздөрү экен, чын эле 80% деп турат. Мына белый нация мындайча айтканда. Аз борбордук көчөлөрүндө достор, буякта тамагына келсек, Burger King, McDonald's бүт эле бар. Анан бизге керектүү
халал деле тамактарды кенен эле тапсаңыздар болот. Мына моякта да бирөөсү турат. Азыр тамак ичип алып, дальше жолубузду улайбыз. Кеттик анда. Бул жактан тамактанышыбыз канча болот? Аны деле көрөбүз, берип коебуз. Прайсты көрсөңүздөр болот. 700 сом, 800 сомго бир порция тамак. Главное халал. Туугандар, жана прайсты көрдүңүздөр өзүңүздөр. Мына 17 паунд болуп тур. Бул 1700 сом. Суу, пуу, наркы беркилер менен общий. Так, мына көрдүңүздөр, көчөнүн баардыгы ушундай. Ырчылар. Кечкисин ушундай шаңдоо болот. Джейсон Аллен дейт. 1 миллион 300 миң подписчиги бар экен. TikTok'та 1 миллион 400 миң. My name Jason Allen. My tag on Instagram and TikTok is Instagram'da primoyda oturат өзү. Аудиториясы жакшы экен бул. 1 миллион 300 миң. Бул жакта да ушундай. Бул азыр муну мындай деп түшүнсөк болот да, достор. Бүт өзүнө ырчы болгусу келгендер же анча жакшы эле ырчылар деле келип ушул жерден өздөрүнө контент тартышып кетет экен кечинде. Көчөнүн бүт бардыгында ырчылар. Туугандар, азыр центринде жүрөбүз. Жана жаңы курулуп аткан шаарларында мындай 9-этажка, 8-этажка биздегидей СНГнын типтеринде салынып турма үйлөр полностью эле. Жолдорунан да жакшы маани берсек болот. Кенен. Башка шаарларында мындай кенен эмес. Достор, мына ошентип Жекеда келдик. Азыр бул көрүп турганыңыздар Ирландия деңизи. Мына шаарды карасаңыздар, эки четинен салынган, ортосунда могу деңиздин бүткөн жери турат. Муну неге мынтип салышкан десеңиздер, бул шаарды белгилүү Титаник кемесин билсеңиздер керек барыңыздар эле. Ошол Титаниктин токтоочу жерини ушул шаар кылабыз деп. Азыр ар бир англичандан сурасаңыздар, баары эле айтат, бул порт шаары депчи. Ошондон калган нерсе экен да бул. Титаникти ушул жерге токтоочу жайы ушул жер болот деп планданган экен. Ал эми Титаниктин не болгонун баарыбыз эле билебиз. Биринчи эле сууга чыгышында чөгүп кеткен. Но эми ушундайча азыр карасаңыздар, бүт кеме токтоочу жайлар, бүт условиялары баары түзүлгөн. Ушундайча болду. Туугандар, бүгүнчү кетебиз. Туугандар, ушундайча бүгүнкү күнүбүз да өттү. Сиздерге колдон келишинче көргөздүк албетте. Анан футбол командасы боюнча көргөзөлү деп барсак, ал жерде азыр реконструкция жүрүп атыптыр. Оңдоо иштери жүрүп атыр. Ошондуктан көргөзө албай калдык. Андан футбол сүйүүчүлөрүнөн кечирим сурайбыз албетте. Андыктан не дейбиз? Биз менен бирге болуңуздар, бар болуңуздар. Кийинки шаарларыбызда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Анан каналыбызга подписка басып койгула. Суранып силерден. Ушундай жакшы нерселерди көргөзүп берип турабыз сиздерге. Бирге болуңуздар.